Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде мен Алтынай Арстанбекова. Мага кайрылган адамдардын маселесин, көйгөйүн коом эгерде катуу талкуу кылса, аны бийлик көрүп, ушул жөнөкөй адамдардын маселелери чечилет деген максатта, үмүттө түз эфирге чыгып жүрөм. Буга чейин жер участоктарын сатып алабыз деп акчасын берип, бирок деген жер участоктон дагы жок, акчадан дагы жок болуп кыйналып жүргөн жөнөкөй адамдар аябай көп кайрылган. Ошол жер маселеси боюнча бир аз жер участоктарын саткан жаңы мезгил партиясынын лидерлеринин тарыхы жөнүндө кичине сөз кылалы деп чечтик. Мисал үчүн мындай болгондо, эсиңиздерде болсо керек, жанагы союз тарагандан кийин ушул Бишкектин чекесиндеги жер участоктарын баягы жерди басып алуу менен жөнөкөй эл жерди басып алып баштаган. Анан кийин деген ошол жерлерди айла жокто бийлик, ошол Акаевдин, Бакиевдин, кийинки келген бийликтегилердин бардыгы айла жоктон ошол жерлерди трансформациялап, анан ар бири салып алган үйлөрүнө, жерлерине кызыл китеп бергенге аргасыз болгондо, ошол чоң маселелерден улам жер участоктарын сатып, байып, алдамчылык кылып жүргөн адамдар өтө көбөйүп кетти да. Анан ушул 1-2 айдан бери жаңы мезгил партиясы жөнүндө мен көп угам. Жаңы мезгил партиясы мындай саясий окуяларга, саясий иш-чараларга, шайлоолорго, же болбосо өлкөдө болуп аткан кырдаалдарга өз оюн билдирбей, позициясын айтпай жүргөнү менен көрсө, ошол бир гана ошол жерлерди басып алуу, жерлерди кайра сатуу, бир адамга бир участокко 3-4 адамды сатып, бир участокты 3-4 адамга сатып, ушинтип өз убагында байып жүргөн адамдар бар экен да. Анан кийин деген өзүңүздөр өткөндө ГКНБнын алдында митинг болбоду? Ошолор жанагы поле чудес деди, Балбан Таймаш деген жаңы конуш деди. Ошолор ошол ушундай кырдаалга, ушундай бир алдамчылыкка туш болгон окшойт да. Бир жер участогун, жер үлүшүн 3-4 адамга сатып бергендиктен ошол эл бири-бири менен кырылышып атат да, бири-бири менен соттошуп атат. Убагында ошол жерлерди сатып, байып, анан аягында деген кызыл китеп алынган адам бир участокко 2-3 адамга кызыл китеп берилип кеткен учурлар толтура. Бул деген өтө чоң көйгөй, бул республикалык масштабтагы көйгөй болуп келет да. Анан кече жакындан бери ушул жаңы мезгил партиясынын мүчөсүңөр дегендей парт билеттерди сатып, акча төгүшүңөр керек деп акчаны алып жүргөн жаңы мезгил партиясы жөнүндө бүгүн сөз болот. Менин жанымда ошол жаңы мезгил партиясы жөнүндө, жаңы мезгил партиясынын лидерлеринин ар биринин тарыхын билген, жаңы мезгил партиясынын башында турган лидерлердин жанында жүргөн Ыргалай Бекмуратова эже менен азыр сүйлөшөбүз. Эже, айтсаңыз, мисалы мындай болгондо, жаңы мезгил партиясы, Ыргал эже, жаңы мезгил партиясы өз убагында ошол качан түптөлгөн, ким башында турган, кайсы жерлерди беребиз деп сатышкан, анан кийин деген ошол жаңы мезгил партиясы өзү жер сатканбы? Ушул суроолорго кыска жооп берсеңиз да, элдерге кызык болуп атат да. Андан жаңы мезгил партиясынан жабыр тартып, же жерге ээ болбой, же үй сала албай, акчасын алдырган боюнча унчукпай жүргөндөр көп экен да. Анан арасынан эми жакында эле баягы сотко бергендер эле, мына мисал үчүн деген ошол эле Зубайда Жашыркулова сотко берип, анан ушул нерсе аябай ачыкка чыгып кетти да. Ошол 6 миллион сом акчасын алдыртып коюп, ошол эле ачыкка чыгып кетти да. Анан баягы айтпай дебей жүргөндөр көп экен да. $1000, $500, $5000, $10,000, $20,000 берип коюп, участок алам деп. Бирок деген үй сала албай, башка жактан үй алабы, же болбосо өзү сатып алабы, же башка жактан жер алып калабы, иш кылса
ушинтип жүргөн жарандарыбыз көп экен да. Жаңы мезгил партиясы үчүн айтып берсеңиз, мен билишимче, Ыргалычы жаңы мезгил партиясы эч кандай бир саясий иш-чараларга катышкан жок да. Эгерде саясий иш-чараларга катышып, шайлоого катышса мен билмекмин да. Журналист катары мен билмекмин. Себеби дегенде мен дагы журналистикада мына 23 жылдан бери жүрөм. Укмакмын, бирок жанагы жер алдамчылыгы боюнча жаңы мезгил партиясы десе мен угуп калдым да. Жаңы мезгил партиясы качан түптөлгөн эже? Анан кийин деген анын башында лидерлер болуп кимдер турган да, кыска? Рахмат, аябай жакшы суроо бердиң. Мен дагы ушул жаңы мезгилдин көйгөйү менен мен чачым агарып, атым обончуга жыртылып, аферист деген атты мен жаңы мезгилден кийин алдым да. 2005-жылы революциядан кийин биз Министерство туризм ачылат. Азыр мурдакы экс президентибиз Минэкономикада министр болуп иштеген Алмаз Шаршенович Атамбаев министр болуп, Бакиевдин убагында. Анан кийин Турсбек Чукуевич туризмдин министри болуп, анан ошол революциядагы анча-мынча бир эздиктерим үчүн Турсбек Чукуевич сен аябай неме Ыргалай мекен үчүн күйгөн кыз экенсиң деп мени кызматка алат. Ошол жерде иштеп жүргөн мезгилимде анан маршруткада бир жакшынакай жароокер бир келин мен жаныма отуруп калып, анан суроо берип, анан мен мэр жазы деген коомдук бүтмөйм бар. 2000-жылы ачылганбыз. Биз Кыргызстандын ички мигранттарга социалдык жана укуктук жактан колдоо көрсөтөбүз. Десем, эже, сиз аябай мага жактыңыз, сиз аябай жакшы грамотный аял экенсиз дейт. Билбейм, грамотный экенин деле билбейм. Просто ушу элдин көйгөйү ошол мезгилде бизде түштүктө кургакчылык болуп калып, эл агылып нан издеп келебиз да, Чүй бооруна, Бишкек шаарына. Ушунчалык кыйынчылык болуп, бир гана мына мен ушу дайыма айтып келем да, лейлектиктер гана тачка айдайт да. Тачка айдап ошол жерде биздин жарандарыбыз өлүп калса, каза болуп калса, аларды көмгөнгө базардан эмес, мазардан орун тийбей калды деп бир учкул сөзүмдү айтып жүрөм дайыма эле. Анан ошентип кыйналып жүргөндө, анан бир зарылчылык чыгат. Ошол как раз 2000-жылдары биз 98 келдик. 2000-жылы Зардалыда баягы баткендик мажахеттер басып алып, согуштун залакасынан ал жактан дагы элдер качып көчүп келе баштайт. Кыскасы ушул зарылчылыктан улам анан ушул мэр жазы деп анан коом түзүп 2000-жылы 24 майда каттоодон өтөбүз. Анан ошол Минтуризмде иштеп жүргөн мезгилимде ошол Рита деген айым экен көрсө, Сулайманова Рита. Эже, сиз мага жактыңыз. Ал мезгилде телефон да жок. Мен айттым, мен ушул Минтуризмде иштейм, менеджер болуп, уюштуруучу деген азыр жаңы терминдер бар экен, ошол жерде иштеп жатам десем, бир ай, 2 айдан кийин анан баягы келин келиптир. Эже, сизди бирөө чакырат дейт. Анан барсам ошо келин экен. Мен унутуп деле калыпмын. Ошондо жаңы мезгил партиясы качан уюштурулуп атат? Азыр эми 2005-жылы күз айларында уюштурулган экен да. Булар бир жыл, 2 жыл мурун эле түзүп уставтан каттоодон өткөрүп, анан печат албай жүрөт экен да. Анан эже, жүрүңүз эле жүрүңүз, бир жүрүңүз, биздин офисибиз мына Тоолук Молдода ачылган дейт. Анан бир барсам барайын деп, чындыгында коомума бир кыйла эле адамдар топтолуп калган, мүчөлөр болуп, анан биз гуманитардык жардам алып жүрдүк. Ал мезгилде алгачкы ачылган коомдук бирикмелер биз болчубуз да. Помощь таратып антип, элдер баягы бир жерден пайда көрсө эле келе берет экен да. Ошентип кыйла адамдар бизге топтолуп калган. Анан ошон үчүн чакырды деп ойлойсузбу? Жок, ошону ай укту да ал. Маршруткада мен сурады, сиз эмне кыласыз десем, мен коомдук бирикменин төрайымымын. Менин коомумда мүчөлөр бар десем, эже, сиздин коомуңузда мүчөлөр көп экен деп келдим. Биздин төраганы бир угуп көрбөйсүзбү дейт. Бир 2-3 жолу келди, барбадым. Төрагасы ким экен? 4-сүндө анан таза, эже, бүгүн аябай элдер көп келет, бизде чоң жыйналыш болот, кирип бир байкабайсызбы дейт. Койбоду. Анан жетекчилеримден суранып анан бардым. Барсам Тоолук Молдодо энергосбыт бар го, ошонун арт жагында бир немеси бар экен, кеңселери. Ошол жерде аябай эл көп экен. Ошондо 2005-жылы болуп атабы? 2005-жылы күз айларында болуп атат да. Революция биякта болуп 24 мартта болуп күз айларында. Анан барсам тим эле карталарды алган, аябай лидер киши экен,
улгайып калган аксакал экен, толтура эл экен. Деп анан бир аял анан картаны жазып алып эле анан улгайып калган. Көрсө Сайрака Молдоханова деген ошол Аскар Базаркулович, сиздер аяк биякты басып эмне кыласыздар, ага чейин немени учкунду бастырып ушундай бир иштер кылган экен да. Андан көрө мына мыйзамдуу жер өкмөттөн токтому чыккан, баардык документти көрсөтүп ошол жердеги элди ынандырып жаткан экен. Ошондо кайсы жерде көрсөтүп атат? Бүгүнө багыш деп азыр дагы мына Кайсы жерде? 1-Май районунда Атбаш каналынын астында Бүгүнө багыш деп 120 гектар жер болот. Ошол Сайрагүл деген айым анан аябай ишендирди. Анан ишендик баарыбыз эле, колунда токтом турат, жердин картасы турат. Эртеңнен баштап эле барып ченеп берип отургузсаңыздар эч ким эч нерсе дебейт. Биздики бул жер бир 3-4 жыл болду, киши барбай жатат деди. Сиздер барып эле отуруп, сиздер отуруктасаңыздар, сиздерге документти мен өзүм кылып барам деди. Ошондо деген эже азыр мындай мен ориентир ала албай атам да. Ошондо кайсы жер? Эмненин жаны? Аэропорттун ылдый жагы Атбаш каналынан тетиги Жаңы Пахта деген жакта бул. Алыс экен. Алыс. Анан кийин Бирок чындап эле документи бар бекен? Документи эми ошол аялда бар экен да. Токтому бар экен, картасы бар экен. Көрсө ал жакта алыс деп көпчүлүк жер алган элдер барбай койгон экен. Барбай койгон бизге караңгыда. Анан биз ойлоппуз, биз андай бирөөгө токтом чыгарын да билбеппиз. Бирөөнүн намыга кызыл китеп аларын да билбеппиз. Иш кылып эле шатыракташып анан айтты, ошол жерден анан элди ынандырышып, анан бир күн барып ченеп бермей болду. Ошондо сиз барганда примерно канча адам чогулган? 300дөн ашык адам бардык. Биз белгиледи, 3-4 маршрутта менен бардык. Анан Рахмалы Матай дегенди койду. Анан ошо азыр Сулайманова Ританын күйөөсү Казакбай дегендер баарын жер ченеги жыта чыгат экен. Кыскасы бар жогу болуп, анан булар алып барышты. Мен анан сразу эле Бишкек шаарынын аткаруу комитетинин мен анан жөн отурбай сүйлөйм да, анан сүйлөсөм, "Болду, сен жактың, биз ишке алдык" деди. Эмне ишке турганда кийин көрсөм мен Бишкек шаарынын аткаруу комитетинин төрайымы болуп калдым. Ошо партиянын. Ошентип отуруп партиянын. Ошентип отуруп анан биротоло азгырлат экенсиң да. Элдер келе берди. Анан көрсө булардын печаты жок экен. Партиясынын печаты жок. Баардыгыбыз ушундай лозунгду көтөрүп жүрсөк, бизде печат жок дейт. Анан печатыңыздар канча сом болот десем, 500 дейт. 500 таппадыңыздар десем, ооба 500 сом да жок дейт. 500 сомго печат алып берип, 1000 сомго чай алып берип анан баштадык. Эже кечирип коюңуз, ошо печат Жаңы Мезгил партиясынын печатына 500 сом жок болсо, жанагы элди чогултуп алып барып элге жерди бөлүп берди. Элден тыйын алдыбы, албадыбы? Ал мезгилде алган жок. Качан печат алгандан кийин анан ар бир жерди анан дагы бир собрание кылып туруп 2,5 сомдон жерди ким жерди казыкка барып эле көрүп келдик. Элди 300 адамды алып барып Бөлгөн жок, жөн эле көрсөттү. Ал күнү бөлгөн жок. Кийин анан печатты алгандан кийин анан жер тилкесин алуу деген печатты коюп туруп, бир жумада эле печатты жасатып келип, жер тилкесин алып берүү деп анан ошондо мен өзүмдүн менин эле кишилерим 150ден ашык болду да. Калганы анан ошо партиянын мурдакылары. Ошентип отуруп бир сумкалап акчаны алып барып төгөбүз. Партиянын кассасына. Жер тилкесин берүү деп печат турат. Абжали деп алда өтүп кетти, Базаркулов өзү да өтүп. Кыскасы абдан көп суммада акчалар төгүлө берди күн сайын. Акча төгүп атасыңар, жерди алдыңар, жер алгандар акча берип атабы? Жер алгандар акча берип атат да. Жер алгандан кийин берип атат. Жер алгандан кийин колуга квитанция беребиз, жер тилкесин деп алар беришет. Биз эле таап келебиз. Анан бизге Аскар Базаркулов айтты. Эл анан бизден талап кыла баштады. Биз таап келсек клиентке канчадан төлөйсүздөр деп. Анан бир жыйналыштан кийин 4000 сомго чыгарып, Рахмалы эми кара жер кабар айтпасын. Биринчи ким таап келсе ошого 700-800дөн сомдон акча бөлүп бере баштадык да. Ошондо эже ошол неме жанагы сиз айтып аткан
буга эне дедиңизби? Бугене багыш. Ошо буга эне багыш жеринде жер берип атасыңар. Анан 4 сотуктан берип атасыңарбы? 4 сотуктан. 4 сотугу канча сом? 4 сотугун эле 2,5 миң сомго эле берип атканбыз ал мезгилде. Анан кийин документ ине деп кайрадан топтойбуз дешкен да. Анан айын кызыгын башталат да. Анан ошентип бүт 436 ошо жаңы мезгилдин фундаментин куйдуртурабыз. Эптеп ошонун мезгил болгондо уже апрель айы болуп жаз боло баштаганда анан элдерге биз фундамент куйдура баштадык. Кой туруңуз, ар ким алган өзүнүн 4 сотугуна ар ким өзү куйбай жалпы курулуп атабы? Ар ким өзү да куюп атат. Бирдей проектини биз иштеп чыктык. Биз чампалап ар нерсени Чабалекейдин уясындай кылбай, аябай биринчи временканы деп сонун бир типтеги временка салып, анан кийин үй дагы бир типке деп, анан ошо биз учурунда мен сунуштап, агай бир жакшы үлгүлүү бир шаар куралычы деген аруу тилек менен куруу максат болгонда биздин жаңы мезгилдин жери экен деп жүрөргенбиз да бизчи. Биз көрбөйбүз. Жетекчилер мына бизде бар десе бар экен деп эч ким маани бербептир да. Ал жаңы мезгилге тиешелүүбү, токтом жаңы биз эми алданып жүргөнүн билип атпайбыз. Анан кийин көрсөм эмне экен эже? Көрсө ал 1 май районунун эле кезектеги турган өзүнүн жашоочуларына берилген жер экен. Эптеп элди алып барып, баягы Сайрагүл алдап өтүп кетти, быйыл өтүп кеттир. Билбейм, эми кара жер кабар айтпасын. Ошончо элди алып барып туруп, 400-500ге жакын фундаментти куйдуруп, жолду оңдоттуруп, биз анан партиянын кассасынан жол оңдодук. Сууну чыгардык, светти киргизе албадык. Ошонун бардыгын мен башында туруп кылдырдым да. Кылдыргандан кийин бул Рита Сулайманова ал мезгилде Палит неменин төраганын орун басары, булар чоңдор аябай. Биз иштеп жүрөбүз. Анан ошо кара жумушчу. Кайсы ишке мени жумшайт, акчаны биз таап келебиз, төгөбүз. Өздөрү да 30 киши, 10 киши, меники элим миңден ашып кетпеди. Үйүмдө азырга чейин документтери турат. Ошондон кийин анан бир май айында анан фундамент куюп жүргөн бүт үй салгандарынан бардыгын алып барып камайт. Биз камалгандан анан билиппиз. Ошондо 1 жылдан кийин болуп атат примерно. Жок, бир 6 ай, 4 айда эле көрсөз Сайрагүл бир кышында салып барып бизге ченеттирип алып, фундаменттерди куйдуруп, биз анан кассадан алып туруп, Маделева Айдангүл кечээ алдандым деп отурбайбы? Ошо 72 жаштагы аял дегениңерге 2 үйгө партия 61 миң сомду Аскар Базаркул биринчи өзүңөр үй салбасаңар эч ким ишенбей жатат десек, акчасы жок эле кемпир экен. Эми бардыгы кыйын болуп, акчалуу болуп кетти. Менин айтайын дегеним, элдин акчасын күйгүзүп алып, жок жерге алгандар эч качан бир бактылуу боло албадык. Өзүм баш болуп. Мына мен эмне үчүн обончатка кондум? Мен эмне үчүн аферистатка кондум?